Ырчы, чоорчу, обончу, акын, көп кырдуу таланттардын баарын бир түндүк астына бириктирген ынтымак коомдук бирикмесинин 1 жылдык мааракесинен көз ирмемдер. Аталган чыгармачыл топтун түзүлгөнүнө аз болсо да эл оозуна алынып, элдин руханий көрөңгөсүнө салым кошуп, уюмга мүчө болгон туаса таланттуулардын эмгектери басма түрүндө жарык көргөн. Топтун 1 жылдык саамалыгы ири деңгээлде уюшулуп, өлкөнүн ар тарабындагы таланттар келишкен. Бизде бүгүн бул жерде ынтымактуу таланттар коомдук бирикмесинин 1 жылдык мааракеси өтүп жатат. Ошол мааракеге кошумча эле ушул жерде 3 акындын китептеринин бет ачары уюштурулган. Биздин бирикмеде азыр 70тен ашуун акындар, обончулар, аткаруучулар бар. Алардын кандай эмгек жасады бул 1 жылдын ичинде? Бул жерде ар бир неме боюнча акындар кандай эмгектерди кылышкандыгын, ошондой эле обончулар кандай эмгек кылышкандыгын, аткаруучулар эмне кылышкандыгын баардыгын бул жерде көргөзүп өттүм. Бизде ай сайын чыгармачылык кече өткөрүлүп турат. Кварталда 1 жолу жыйынтык чыгарылып турат биздин бирикмеде. Биздин бирикмеде акындардан азыр 1 жылдын жыйынтыгы боюнча 6 акыныбыз китеп чыгарды. Бирикменин альманах китеби чыкты. Экинчи альманах китеби Кудай кааласа декабрь айында чыгып калат. Обончуларыбыз бизде 7 обончубуз бар. 7 обончубуздун жалпысын айтканда 100дөн ашуун обон чыкты. Биз өзүбүздүн обондорду ырларыбыздын бардыгын YouTube, белки Instagram, Facebook, ошондой ЛТР, ынтымак, ОШТУ телекомпаниялар аркылуу элге тартуулап жаттык бардыгын. Ынтымактуу таланттар бирикмесинин бирден бир өзгөчөлүгү мында турмушта башка кесиптин ээси болсо да Кудайдан берилген талантын аздектеп өнөрдү баалагандар чогулган. Биздин коомубуздун башка коомдордон айырмачылыгы бир эле акын жазуучулар менен чектелбей, аткаруучулар, обончулар менен баары эле ырчы эмелер эмес. Алар, например, бу жерде мугалимдер бар, бухгалтерлар бар, бир эле юристтер бар, ар түрдүү биздин таланттарыбызчы. Максаты эми ушул элдердин талантын элге таанытуу, ошолордун элдер менен бирге иштөөсү, элдерге таануусу ошолор да. Кенжекан Балтабаева ынтымактуу таланттар коомуна акындык өнөргө кызыгып, азын оолак ыр жазып жүргөн үчүн башка таланттарга кошулуп, ыр жазуу өнөрүн корчотуу максатын койгон. Мен ошол ынтымак группасына келип калганын себеби, мен ушул Жидегүл Сакова эжекебиз, акын эжекебиз ушул группага кошуп, мен деген өзүм кичинеден ыр жазып калчумун, анан обон чыгарып калчумун. Мен бул группа мага жакканынын себеби, булда аябай таланттуулар көп экен, элде көрүнбөгөн талант көп экен да чыныдыгында. Ошол таланттарга аралашып калганыма мен абдан кубанычтамын. Мен өзүм ыр жазып калам, кээде анан обон чыгарып калам, анан өзүм тойлордо ырдайм, жар-жарларды алып чыгып, мен деле ошо элден чыккан эле эмелерди таланттардан болом.